ла иляха илляллах бул фундамент сыяктуу, диндин фундаменти сыяктуу. Ла иляха илляллах бул таухид бир имараттын фундаменти. Элестеңиздер, фундамент начар болуп калса, анан дуаларды көтөрсөм эмне болот? Кулайт туурабы? Ошондой эле сыяктуу фундамент начар болуп туруп, ла иляха илляллах бекем болбой туруп, анан дуалдарды, ибадаттарды көтөрөбүз деген болсок, эмне болот? Ошол замат кулап калат. Мына ушул нерсени көрүп атабыз. Көрсөңүз, сахабаларда андай болгон эмес. Анткени 10 жыл бою пайгамбар саллаллаху алейхи ла иляха илляллах эле чакырып жүрдү. Кийин калган 13 жылын ошондо деле ла иляха илляллах таштап койгон жок. Кайра аларга эскертип жүрө берди да. Башка буйруктар менен бирге. Азыр кээ бирлер исламга чакыр десе, эң биринчи аракта тыюудан баштайт да. Ооба, бул арам нерсе, бул чоң бале. Мунун артынан кандай гана зыяндар болот. Бирок исламга чакыруу мындан тыюудан башталбайт. Исламга чакыруу ширктен тыюудан башталат. Бүгүнкү күнү карасаңыздар, мына канчалык биз динден туура түшүнүктөн алыстап калганбыз өзүбүз. Кайсы бир адам арак ичип атса, мисалы, Алла сактасын, арак ичип отурса, бирөө гороскоп көрүп отурат. Азыр мусулмандар мына чындык менен айтсаңыздар, кимисин айыптайт. Арак ичкенде айтат, ал кандай жаман болуп калды, кандай адашып калды, анын үчүн дуа кыл, ага насаат кылып ошентишет. А берке көңүл бурушпайт да. Натыйжасында эмне болот? Бул төөлүк тозок калып бара турган ишти кылып атат. Муну Аллах Таала кечирип коюшу мүмкүн. Ошол абалда тобо кылбай өлүп кеткен болсо дагы. Өздөрү субханалла, түшүнүктөн кандай алыстап калганбыз.